Көйгөйдүн жакшысы жок. Бирок адамдардын кээ бири аны оңой чечет. Кээ бири чече албайт. Кеп көйгөйдө эмес. Кеп аны кантип чечүүдө. Бул китептен биз көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун үйрөнөбүз. Туура чечим кайгыны кубанычка, согушту тынчтыкка, келишпөөчүлүктү биримдикке, ачкачылыкты токчулукка, ооруну давага айландырат. Көйгөйлөр. Туулдуң калдың балеги дейт кыргыз. Айтса айтпаса, адам пенде жараткан анын бешенесине жазган өмүрдү башынан аягына чейин жыргап, кууна өткөрө албайт. Өмүр кыска болгону менен далай ашуу, далай бели бар. Жашоо көйгөйлөр менен коштолот. Ансыз жашоо болмок эмес. Турмуштун ачуусун да, таттуусун да чогулаткан адам гана жашоонун баркын, жашоодогу максатын билет. Кууралы болбосо, жыргалдын баркын ким билмек? Кайгысы болбосо, кубанычы кайдан болмок? Адамдын жашоосундагы бардык көйгөйлөр ага жаман сезилгени менен кандайдыр бир жакшылыктын ачкычы экени маалым. Бирок муну көпчүлүк адам аңдай албайт. Башына түшкөн кандай көйгөй болбосун, аны дароо жамандык деп билет. Жок, бул жөн гана Аллах Тааланын сыноосу. Адам атадан бери карай канча адам жашап өтсө, ошонун баарынын башына келген жөнөкөй эле сыноо. Аны оорлотуп, кыйындатып, татаалдатып, бүтпөс кылып узартып алган адамдын өзү. Силерди коркунуч, ачкачылык, мал мүлкүңөрдү, тоют түшмөңөрдү азайтуу, жакындарыңардан айрылтуу сыяктуу иштер менен сынайбыз. Мына ушундай иштерде сабырдуу болгондорго сүйүнчү бар дейт Аллах Таала. Көйгөйдүн жакшысы жок. Бирок адамдардын кээ бири аны оңой чечет, кээ бири чече албайт. Кеп көйгөйдө эмес. Кеп аны кантип чечип, андан кантип чыгууда. А бул жеңил эмес. Эгер чечим туура эмес болсо, көйгөй мурдагыдан да көбөйүп, андан да чоңураагы пайда болот. А эгер чечим туура болсо, көйгөй дароо чечилет. Кайгы кубанычка, ый күлкүгө, мээнет дөөлөткө айланат. Бул китептен биз көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун үйрөнөбүз. Туура чечим кайгыны кубанычка, согушту тынчтыкка, келишпөөчүлүктү биримдикке, ачкачылыкты токчулукка, ооруну давага айландырат. Китептин башталышында эле көйгөйлөрдүн чечүүнүн бир канча жолуна токтолуп, андан ары жылалы. Бардык көйгөйлөрдү чечүүнүн биринчи ачкычы көйгөйдү убагында көрө билүү, аны моюнга алуу. Көйгөй денедеги жаракат сыяктуу. Убагында даарылабасаң, ырбай берет. Көйгөйүңдүн мындан оору, мындан жаман болуп калганына жараткан Аллах шүгүр кылып мактабайт. Бул сага көйгөйдөн бат чыгууга жардам берет. Чечим чыгаруудан мурда көйгөйүңдөн алып чыгуучу жолдордун бир канчасын карап көр. Акырында жеңилин да жана кийин башка көйгөйгө кериптер кылбай турганын танда. Алланын каалоосу менен ар бир көйгөйдөн чыга турган эшик бар экенин бекем ишен. Тагдырдын жакшысы да, жаманы да Алладан болооруна, бешенеге жазылганда көрбөскө чара жок экенине ишенип, моюнсун. Алла Таала бизге жазган нерсе гана болот. Али Имран сүрөсү 159-аят.
эч качан жакшылыктан үмүтүңдү үзбө. Үмүтсүздүк сага зыянын гана тийгизет. Акылдуу, тажрыйбалуу, көптү көрүп, көптү билген адамдар менен кеңеш. Бул Аллах Тааланын буйругу. Алар менен иштериңди кеңеш. Шашылба. Ар бир чечимдин натыйжасына көз сал. Бир көйгөйдөн чыгарып, экинчи көйгөйгө киргизип кое турган чечимден сак бол. Жакшы пикир кылуу үчүн ордуңду өзгөрт. Акылыңа акыл, оюңа ой кошо турган жерге бар. Акпаган күлчүк бузулган сыяктуу бир ордундан жылбаган адамдын пикири бузулат. Башыңа келген бале, кырсык, мүшкүл көйгөйлөрдүн себебинен согуп сыйга ээ болоруңду унутпа. Кыйынчылыкка сабыр кылуу даражаңды көтөрөт. Көйгөйдөн жеңил чыгаруу үчүн негизги жол ыйман, ишеним, Алланын мээримине, кудуретине ишен жана үмүт кыл. Алланын жардамы болоруна күмөн санаба. Дарт, арманыңды Аллах Таалага айтып, дуа кыл. Сабыр жана намаз аркылуу жардам сура. Бакара сүрөсү 45-аят. Сабыр менен кулпулар ачылат. Оорчулук жеңилдейт. Жүрөк тынчтанат. Намаз менен караңгы жолго нур чачырайт. Көйгөйлөр чечилет. Жараткан ыраазы болот. Эртең менен жана кечинде айтылуучу зикирлерди унутпа. Бул сенин эртеден кечке же кечтен таң атканча жамандыктан коргогон коргонуң болот. Бардык көйгөй мүшкүлдөрдү боргон чапкынга окшот. Алгач күн мүркөлөт. Булуттар топтолот. Жамгыр себелейт. Анан чагылган чартылдап күн күркүрөйт. Жамгыр нөшөрлөп, шамал согуп, алай дүлөй болот. Анан жамгыр басаңдайт. Шамал токтойт. Булуттар тарайт. Күндүн көзү чыгып, нуру жерди каптайт. Азыр эле кыямат кайым болгондой, жашоо бүткөндөй болуп жаткан жер бети таптаза. Жап-жашыл болуп, мурдагыдан далай кооз көрүнөт. Көйгөй да ушундай. Анын артында ушундай ажайып кооз жашоо бар.